Нуралиев көчөсү менен Набай көчөсүнүн кесилишинде жол чырактары өчүп калганына байланыштуу 4 тараптан тең автотыгын пайда болуп калыптыр. Негизинен бул жерде жөнөкөй эле жарандар жолду көзөмөлгө алышып атат. Мындай сигнал басып, бул жакта элдин да сабыры кетип атат. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, ушул жердеги жол чырак тез-тез өчүп, элге тынымсыз эле көйгөй жаратып атат да. Негизичи анан ушул жерге бир жакшы жол чырак коюп берүүгө мэрия өзү деле көзөмөлгө алса болот. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөн кызмат деле ушул жерде келип карап берсе болот. Башка убакта бакылдап, ар буруштан чыга калып, мынакей мыйзамды талап кылган жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөгөндөр жок. Мынакей Ошто 1-декабрдан тартып коопсуз шаар деген долбоор иштей баштайт деген. Мынакей коопсуз шаардын 1-баскыч этабы. Бүгүн 2-декабрь. Мынакей коопсуз шаардын 1-башталышы ушундай болгон болсо, Ошто жакында жол тыгыны жолдор тыгын болуп эле, жол тыгыны тазаланмай калышы мүмкүн.